Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү тарабынан тийиштүү документтерди берүү аяктады. Мыйзамга ылайык саясий партия Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 талапкерден ашпаган санда талапкерлердин тизмесин көрсөтө алат. Бул учурда ал төмөнкүдөй өкүлчүлүктү эске алууга тийиш. Бир жыныстагы талапкерлердин 70%дан ашпоосун, мында саясий партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесинде кезектешүү айырмасы 3 позициядан ашпосо керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15%дан кем болбосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15%дан кем болбосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Кеминде 2 талапкердин ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын болуусун, мында булардын биринчиси 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн жана саясий партиянын колу коюлган, мөрү басылган талапкерлердин тизмеси Борбордук шайлоо комиссиясында көрсөтүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмеси көрсөтүлгөндөн кийин анын курамы жана андагы талапкердин жайгашуу тартиби өзгөрүлбөйт. Талапкердин тизмесинен чыгып кеткен учурда мурунку талапкер номери башка талапкер тарабынан толукталбайт. Тизмелерин 21 саясий партия көрсөттү. Көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны 1046. Алардын ичинен 669 эркек, 377 аял. Майыптыгы бар талапкерлердин саны 46, 189 талапкер башка улуттун өкүлдөрү, 267 талапкердин жаш курагы 35тен ашпайт. 2021 жылдын 29 октябрына чейин Борбордук шайлоо комиссиясы көрсөтүлгөн документтерди мыйзамдарга ылайык келүүсүн текшерүүдөн өткөрөт.